Саламатсыздарбы? Мен Темирова Сезим Куштарбековна Түп районуна караштуу Тасма айылындагы номер 19 Асан Сопиев жалпы орто билим берүү мектебинин 8-классынын окуучусу. Ар бир адам үчүн өзүнүн туулуп өскөн жери ыйык. Мен бүгүн сиздерге өзүмдүн туулуп өскөн айылым Тасма айылы жана ата-бабаларыбыздын жашап өткөн, алардын конушу болгон Кара Суу айылы жөнүндө айтып кетмекчимин. Кереметтүү, сен атасың, энесиң, салыштырып сага ким жер теңесин. Көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Ырым менин, сенин демиң эмеспи? Шыктанамын, минип кыял кемесин. Карааныңдан кагылайын туулган жер, калкып жаткан кандай сонун немесиң. Тасма айылынын уюшула башташы. Тасма айыл болуп 1912 жылы уюшула баштайт. Айылдыктардын отурукташып, жер кепелерди салып отурукташуусуна тынтай болуш чоң түрткү берет. Ал киши мурда Кара Суу айылына терек алып келип олтургузган. Ал теректер саздак жерге жакшы алынышпай койгондуктан Каракол шаарындагы орус тааныштарынын кеңеши менен Каксоорок калмак арыктын жээгине Тасмага олтургузуп, өзү да ал жерге жыгачтан аштаган үй салып жашайт. Коллективдештирүү учурунда айылдагы тыйын оокат кылгандардын катарында Тынтай чоң ата репрессияланып, Кытай жергесине качат. Совет мамлекети курулган кезде баягы Тынтай чоң атанын теректери асман тиреп тээ алыстан көрүнөт. Ошол теректер кийин салынган мектептин колдоочусу болуп, кылымдан бери спорт аянтын, оюн аянтчыларын корчоп турат. Чоң ата чоң энелеримдин айтуусу боюнча, ушул Тасма айылынан 3 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Кара Суу айылы деген аталышта 70 чукул түтүнү бар болуп, бирок 1978 жылкы жер титирөөдөн кийин көчүрүлүп келинген менин чоң атам, чоң энем жашап өткөн ата конушу болуп эсептелинген Кара Суу айылы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы ата? Мен сизден ушу Кара Суу айылы жөнүндө маалымат алайын деп келгем. Ушу Кара Суу айылы боюнча кененирээк маалымат берип кетсеңиз, кандай айыл болду эле? Кара Суу айылы бүгүнкү мезгилдерде ал Кара Суу айылы деп аталбай калган. Себеби биз бияка 78 жылкы жер титирөөдөн кийин ал убакта перспективасы жок айылдарды ирилештирүү деген нерсе бар болсо да Советтер Союзунун мезгилинде. Ошондуктан район неменин айыл же болбосо ал убакта Ленин комсомол колхозу деген бар. Ошол Ленин комсомол колхозунун борбору Тасма болчу. Ал эми Кара Суу айылы деген өзүнчө бир бригада болчу. Бригада болчу, 2 чоң көчө бар болчу. Мына ошол 2 көчөдө ошол кийинчерээк биз 70ден ашык түтүн бар болчу. 70 түтүн эл бар жашачу. 2 көчөдө аркы көчө аркы Токой жаккы көчөдө түп суусуна. Мен сизге Кара Суу айылы боюнча маалымат алайын деп конок болуп сизге келип калдым. Кара Суу айылы боюнча айтып кетсеңиз. Биз илгери Кара Суу деген айылда жашаганбыз. Ошондо Кара Сууда 66 түтүн болгон. Эл ынтымактуу болчу. Ошондо чогулуп келин алганда бир эле койсо, ошого 66 түтүндүн баарын чакырат. Келин алып той берген. Баласын ырымдатып, чочок кесип той бергенде дагы эле бир койсо, ошо элдин баарын чакырат. Ошондой ынтымактуу эл болгон Кара Суу айылы. Могу жерден баштап, могу арыктан баштап Кара Суу айылы болчу. Ушундай тиги немеге чейин. Жака чейин. Ушул жерден Кара Суу башталып, могу жерде трансформатор турат го. Ошонун ар жагы ушундай түз көчө бар эле. Узун көчө болчу. Биринчи көчө, анан тети көпүрөдөн аркы экинчи көчө болчу. Кара Суу айылы 2 көчөдөн турган.